Эркиндиктин наркы. Сен саясат менен алек болбосоң, саясат сени менен алек болот. Китеп жөнүндө. Китепте жаш жарандык активистканын акаясы баяндалат. Ал адилеттик үчүн күрөш жолуна түшкөндө, катаал жана ырпайымсыз саясий системанын чеңгелинде калат. Анын жашоосу ал тынчтык митингине катышуу чечимин кабыл алгандан кийин түп тамырынан өзгөрөт. Жарандык жоопкерчиликтин акысы катары башталган бул иш-аракет трагедияга айланат да каарман күч түзүмдөрдүн колуна түшүп, камакка алынат. Андан соң тергөө абагында адам чыдагыс шарттарга туш келет жана узак айлар бою кыйналып сотту күтөт. Анын ички дүйнөсүндө күрөш жана сезимдери аркылуу окурман саясий репрессиялардын каргашасын даана сезе билет. Түрмөлөрдөгү коркунучтуу шарттар, психологиялык басым кылуу, бийликтин кайдыгерлиги жана анын уят сыйды унуткан жоруктары каармандын чечкиндүүлүгүн жана каршылык көрсөтүү эркин жок кылууга болгон умтулуусу баяндалат. Түрмөнүн капасына камалган каарман ал жерде башка инсандар менен таанышып, ошол аялдардын оор кайгы муунга толгон тагдырлары, орду толгус жоготууларга чыңалып бүткөн тайманбастыгы ага зор сыноо гана болбостон күч кубаттын булагына да айланат. Ар бир аял өз башынан өткөн оор окуяларга карабастан көөдөнүндө өзүнө гана мүнөздүү болгон бир өзгөчөлүктү алып жүрөт. Ал жүрөгүндө сактап келе жаткан элестер, келечекке болгон үмүт жана ишеним. Адеп ахлак менен ар намысы каарманды шыктандырып, макал лакаптарда айтылгандай, ак ыйлет бирок сынбайт дегендей тайманбас болууга жардам берет. Алардын жүзүндө ал жапа чеккенди гана эмес, рухтун таң каларлык күчүн, адам чыдагыс шарттарда дагы жашоодон, үмүттөн баш тартпаган чыдамга негиз болот. Бул окуялар бири-бирине айкалышып, китептеги адамдык ар намыс эң караңгы жертөлөөдө абактын капасы артында дагы сынбайт деген өзөктүү ойдун маани-маңызын ого бетер күчөтөт. Соттун али чыгарыла элек чечимин күтүүнүн сарсанага батырган белгисиздиги бул укуктук жактан эки анжабалын эле эмес, кейиптердин терең ички күрөшүнүн да символу болуп саналат. Баш каармандын сот жыйындарынын ортосундагы жашоосу учу кыйрына көз жетпес чексиз бир тизмекке айланат да, улам кайталанган кармоолор, сурак берүү, онлайн жараяндары жана деле болсо күтүү менен коштолот. Андай ар бир жыйын бул жөн гана укуктук жолжоо гана эмес, жаңы оору сыркоолор, үмүттү алмаштырган үмүтсүздүктүн жаңы айлампасы. Бирок ошол эле учурда бул өз турмушуна кайрадан дагы бир көз чаптыруу, күчүн дагы бир жыйнап алып, сырттан жасалган басымга, коркутуп үркүтүүгө жана адилетсиздикке карабастан адам касиетин жоготпой, аң сезимдүү инсан бойдон калуу жөндөмүнө узак жол эмеспи?